Bir үйдүн жарыгы экинчи bir үйгө тийбейт же болбосо ач кадырын ток билбейт. Бүгүн bir үй бүлөдөгү адамдардын курсагы ток, кийими бүтүн болсо айрым үйлөрдө апа нан да ыйлаган балдардын өнүн дагы угуп жүрөбүз. Кошунан ачка отурса, тамагынан аш кайтып өтсүн. Кыргыздарда кайрымдуу элдерибиз көп эле кездешет. Кол сунуп коомчулукта жардам берип келе жаткан адамдардын саны да аз эмес. Ал эми жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрдүн саны канчага жетет? Саламатсыздарбы? Эфирде учурча көрсөтүүсү, анан алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Көрсөтүүбүздүн темасы аярлуу катмардагы адамдарга кантип жардам беребиз. Аны эмесе студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем, Азамат Байматов, Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси. Ошондой эле Раджап Умаров, Кайрымдуу бол фондунун өкүлү. Жана да Айжамал Мамырова, Бишкек шаарынын тургуну. Саламатсыздарбы, алгач студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн ушул аярлуу катмардагы үй бүлөлөрдү туурасында же болбосо аларга муктаж кандай жардамдар берип жатат, ушул туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шаарыбыздын коду 0312, телефон номери 56 56 72. Алгач биз ушул темага кайрылаардан мурда бизде чакан сюжет даярдалмакчы, ошого көңүлүңүздөрдү бурсак, андан соң кайрадан ошол талкууну жүргүзмөкчүбүз. Адам баласынын башына ар кандай сыноолор келсе, аны жеңе билүү ар бир адамдын милдети. Социалдык абалы начар аярлуу катмардагы жарандарыбыздын саны да аз эмес. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз коомчулуктан жардам күтүп жашап келишет. Бирок баарына бирдей көңүл бурула бербейт. Кайрымдуулук фонду көп убакыттан бери колунда жок жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн коомчулуктун көңүлүн буруп, аз да болсо жардам берип келе жатканын көрүп угуп жүрөбүз. Өткөндө келгенде сиздин ушул төрт абалдын ортосунда убакыт өткүзүш кичине кыйынга турат, убакыт өтүшүбү деп айтканыңыздан ошону эске алып, телевизорду көтөрүп келдик атайын сизге. Мына Кыргызстанда бизде болуп аткан жакшы жаңылыктарды көрүп отуруңуз байке. Жакшы биздин мекенибизде жакшы жаңылыктарды Кудайым буйруса. Өмүткан апа 3 небереси менен майыптар коляскасында суук үйдө күн кечирип жашап келет. Бүгүн алар үчүн жылмаюу тартылаган күн да келди. Кайрымдуу адамдар табылып, жылуу кийимдер менен жагымдуу сөздөр айтылды. Өткөндө эже ушул балдардын үшүп аткандыгы тууралуу, кичинекей карындаштарыбыздын кийими жок болуп аткандыгына карап бизге байланышка чыккан. Анан ошо келип алып, колубуздан келишинче продуктларды алып келип берип, эжеге умпунун маселесин бүттүн карап, эмне муктаждыктары бар, ошого жараша кантип апакебизди өзүбүздүн кучагыбызга анан минтип карап, ушундай акыбалда отургузуп коюп, биз карап отурга турган намыссыз адамдын катарында болгубуз келбейт. Ошон үчүн мына ушул кийимдер болсо, Москва шаарынан ушул кийимдерди жөнөткөн Кислеевский шаарындагы тайгадан, ошол жактагы өз мекенин четте жүргөн мекендештер, кыргыз диаспорасы. Мына ушундай жөнөткөн, кел. Мына сонун жылуу болуп калды. Сонун болуп калдыбы? Эч нерсе эмес. Көп убакыттан бери майып балдары менен көр тирликтин азабын тартып келген эненин үнү эми коомчулукка жетип, үйлүү жайлуу болуп калганына да кайрымдуу элдердин жардамы менен ишке ашты. Үйдү, жерди, участокту берген. Мен мечитке баламды сүйрөп жүрчүмүн, кызымды. Ошо жерде сүйрөп жүргөндө Бакыт деген имам эже ушул участокту сизге берейин $5,500 деп ошентти. Анан ошол $5,500 Азаматка айттым, 8 жылдан бери ушул кишини ала албай келатам участогун. 17 жыл, 18 жыл маршрутка жудум. Кыйналдым, квартирада жайдыргычта жүрдүк. Ушундай оор акыбалда турамын дедим. Коомдук транспорттарда эмгектенип келген жалгыз бой эненин айлык маянасы көрүтүлүктөн ашуу эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдарын 20 жылдан ашуун убакыт көтөрүп, үйү жок жашап келген энеге бүгүн кубаныч тартууланды. Көптөн көп күткөн тилеги орундалып, үйлүү жайлуу болду. Мен 17-18 жыл 344 маршрутканы жуучумун. Эртең менен саат 9-да башталат жумуш, кечки 6-7ге чейин жуучумун. Иштедим, Кудайга шүгүр, ошакта иштеп жүрдүм. Бирок баягы үйден кыйналып жүрчүбүз, квартирада эле жүрдүк. Анан менин 2 балам башчы эмес, бейиши болгон 89-жылкы балам. 19-20 жыл көтөрдүм, ал бейиши болгон балам өтүп кетти. Андан кийин 2007-жылкы кызым бар, 4 балам бар. Кудайга шүгүр. Кайрымдуулук фонду жана анда эмгектенип элге кызмат көрсөтүп жаткан адамдардын ишмердүүлүгү кандай жүрүп жатат жана эмнелерди жасап жатат? Алдыдагы учурча көрсөтүүсүнөн кенен маалымат алсаңыздар болот.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү талкуубуз айрылуу катмардагы адамдарга кандай жардам берүү туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Азамат мырза, айтсаңыз, бул көрсөтүүнү даярдоо алдында же болбосо мына ушул өзүңүзгө белгилүү болгондой эл билсин автордук көрсөтүүбүздү мына ушундай журналисттик иликтөө же болбосо айрылуу катмардагы адамдар туурасында биз репортаж тартып жүрүп, биз экөөбүз жолугушуп калдык чын айтканда. Эми чындыгында келгенде биз дагы ушул коомчулукка жеткирип, ушул айрылуу катмардагы адамдарга жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам берүү максатында ушундай иликтөөлөр жасап беребиз да. Негизи эле аты айтып турганда кайрымдуу бол фонду негизги максатыңыздар же болбосо ушул кандай качан түзүлгөн жана байдан алып ушул кем агалдары берүү ушул миссияңыздар туурасында качан пайда болгон туурасында айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу. Бизде бүгүнкү күндө ушул кайрымдуу бол коомдук фондунун негизделип калган себеби биз коомчулуктан көбүрөөк көзүнөн жашы тамган энелерди көбүрөөк кездештирип атабыз бүгүнкү күндө. Неге дегенде бүгүнкү күндө ошо биздин Кыргызстанда, кыргыз коомчулугунда баягы жумушсуздуктун айынан деп да ойлойбуз. Ошол себептен мындай көзүнөн жаш тамган энелерге баягы кайдыгер карап туруп албастан бир колубуздан келген бир көпүрө болууну туура көрдүк. Ошол себептен баягы мындай энелерди жүздөп саналган энелер. Ошол себептен мындай коомчулукта мындай көйгөйлүү маселени биз коомдук фонд негиздеп, анан коомчулукка ушул маселени алып чыгып чечүүнү туура көрдүк. Биздин фонддун негизделгендигине Кудай буйруса мына 2 жыл болуп калды. 2016-жылы 28 майда биз каттоодон өткөнбүз. Анан биз бүгүнкү күндө ушул энелерди камтып, анан ушул муктаждык маселеси боюнча биз тандоо жолун карадык. Кайсы багытты камтысак деп. Анан ошол багыттардын бири бул бүгүн продукт алып барсак эртең түгөнүп калат. Биз бүгүн кийим алып барсак бир айдан жыртылып калат. Анан ошон үчүн биз маселени чечүүдө кандай кылсак деген ойлорду калчап, анан биз ушул көбүнчөсү сурамжылоодо турак жай маселеси болгондуктан биз турак жайды тандадык. Бул маселе бул өтө оор. Бул кыйынчылыкты туудурат, бирок ошентсе дагы биз эне үчүн, бизди бул жарыкка алып келген энелер үчүн биз кандай болбосун, кандай кыйынчылык болбосун биз туруштук берип, ага чыдап, ошол бизди бул жарыкка алып келген энелерге кубаныч тартуулоону туура көрдүк. Ошол негизди бекемдеп, анан бүгүнкү күндө ортодо бир татыктуу көпүрө болсо экен деп турак жайды камтыдык. Ушул себептен анан ушундай иштерди бүгүнкү күндө коомчулукта алып барып атабыз. Чоң рахмат. Ражан мырза, айтсаңыз, негизи эле кайрымдуу бол фондуна кантип келип калдыңыз же болбосо буга бир кандай бир себептер болдубу? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер жана бизди көрүп жаткан телеэкранда көрүп жаткан бир туугандарым. Өтө жакшы суроо болду. Биз Азамат көз негизинен мен Таласта чогуу жүрүп калганбыз. Бул Азамат кичекейинен эле бирге жүрүп, бирге өстүк. Ошондон бери эле таанышпыз. Анан күндөрдүн биринде Азамат мага келип, молдоке ушундай бир жакшы ишти баштайын деп турам деп. Анан алдың эле ошо Айзаданын үйүнө тамны салып аткан экен бир келсем. Ушундай там салып атабыз, кыйналып аткан бирөө бар экен. Мен ошону көрүп туруп чыдай албадым. Ошону чыдай албай, ага колдон келген жардамды берип атам деп мага ушундай сөздөрдү айтты эле. Анан негизи мен аны көргөн эмес элем биринчи. Анан бир күн бир колум бошогондо барып көрөйүнчү деп барсам, уже стенасы туруп калган экен ал тамдын. Жанагы Айзаданы көрсөм, чындап эки буту баспаган кыйын, оор акыбалда экен да. Ошентип анан мен Азаматка өтө ушундай көңүлүм жылып, жакшы рахматымды айтып, өтө жакшы иш баштап турсуң. Кудайым буйрса, бул өтө шариятка Кудай разы боло турган иш. Бул ишиңди таштаба да ушул үйдү бүтүргөнгө аракет кыл деп анан өзүм көмөктөшүп баштадым да. Ошентип дагы бир күн келсем, уже үстү жабылып, бүтөйүн деп калыптыр. Анан эң негизгиси жанагы Айзаданын ушундай кубаныч койнуна батпай жүргөн убак экен. Анан Азамат бир күн ушинтип үй бүттү. Үй бүткөндөн кийин бир чогулуп отуруп калып, элдер да сунуш тапкалы да. Эми силер ушундай жакшы ишти баштапсыңар. Бир фонд ачып алып туруп эле ушул ишти баштабайсыңарбы деген сунуштар келип калды. Ал да бизге макул болду да. Анан жакшылык иш болсо биз баштай берели деп Азамат көз кеңешип туруп, анан ушул фонд ачылып кетти да. Негизи биз Темурдатан эле таанышпыз. Чоң рахмат. Айжамал айым, сиз ушул кайрымдуу болуу фондуна кантип кайрылып калдыңыз? Эмне, кандай максатта, эмне муктаж болду? Биз кайрымдуу фондго, бул мен Элиза Жайлоопбекова деген эме, жана Кербен программасын алып берген кыз квартирада жашап калчубуз.
ошол кыз тиги Азамат байке бар, ошол байкеге айтам, ошол үйгө жардам берет, сиз кыйналып атыптырсыз 3 балаңыз менен деп. Ошол кыз аркылуу таанышып калдым Азамат байке менен. Ошо кыйналган күндөрүмдүн баары артта калып, азыр Кудайга шүгүрү үйлүү жайлуу болуп, балдар менен жылуу жумшак жашап атабыз. Шаардын кайсыл тарабында турасыз? Шаардын Степной деген айылындабыз. Буга чейин сиздин үй жайыңыз болгон эмес, э? Жок, ага чейин болгон эмес, квартирада жашап келдик ушуга чейин. Алгач ушундай бир жер тилкесин алып, андан кийин үй салууга жардам бердиби? Кайрымдуулук фонду. Ошо фонд боюнча чыгып, эмеге интернетке чыгарышып, анан Заурбек деген түрк байке ошо жер тилкесин бөлүп берди. Анан ошол жерге там салынып баштады. Эми айтсаңыз, сиз ойлогондой там курулдубу? Ооба, мен ойлогон, мен негизи 2 комнат коридорум менен деп көбүнчө ошондой эле план кылчумун, андан 2 эсе болду, 6 комнат үй салынды. Деген сиз ойлогон ойлор орундалып, тилегиңизди жеттиңиз, э? Эми Азамат мырза айтсаңыз, ушул Айжамал айымга окшогон сыяктуу жардамга муктаж үй бүлөлөрдү кайсыл жактан табасыздар, кантип сиздерге кайрылышат? Деги азыр биздин эфирди көрүп отурган телекөрүүчүлөр же болбосо жардамга муктаж инсандардын саны дагы Кыргызстанда аз эмес да. Кантип кайрылсак болот? Ушул Азамат мырза ушундай жакшынакай иштерди жасап жатыптыр. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бизде бүгүнкү күндө ошол фонддун негизги багыттарынын бири ошол мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майып энелер камтылган. Анын ичинде да камтылганда дагы ошол багар көгөрү жок, ушундай бир кыйын акыбалда дуушар болгон, тагдырдын бир оор сыноосуна дуушар болгон энелер камтылган. Анан биз бүгүнкү күндө кайрылуулар өтө көп. Анан биз бүгүнкү күндө ошол 3 айдан бери күндүн нурун көрө элекмин деген кайрылган энелер бар. Анан бизге кайрылуу келип түшөт. Ошол келип түшкөн кайрылуунун негизинде биз ошол жергинде барып таанышып, баарын иликтеп, анализ алып, анан өз кучагыбызга алып атабыз да. Чоң рахмат. Ражап мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол Азамат мырзага колго кол ушундай бир баш жакшы дейт, 2 баш андан да жакшы дейт, ушундай бүгүнкү күндөгү иштеп жаткан пландарыңыздар кандай? Биздин бүгүнкү күндө пландарыбыз ушу жалаң эле кыйналып жаткандардын аркасынан жүрүп баардыгына жардам бергибиз келет да негизи. Анан бул нерсе деле чектелүү экен, мүмкүнчүлүккө жараша болуп калат экен. Биз ушул убакка чейин тамдарды ар бир адамга мындай чоңураак кылып там салып келиппиз. Айжамал айткандай эле Айжамалга бир 5 комнаталуу үй салынды буюрса. Эми буну биз салабыз деп мактанбайбыз негизиненчи. Бул элдин колдоосу менен болуп аткан нерсе. Болгону биз көпүрөбүз бул нерсеге. Биз мактаныштан алыспыз, биз кылып атабыз деп, биз болгон себепчи болуп атабыз. Себепчи болгонубузга дагы сүйүнөбүз, ушундай жакшылыкка себепчи болуп калганыбызга сүйүнөбүз да негизи. Анан биздин келечектеги максатыбыз ушу бир чоң мына общежитиядай сыяктуу кылып бир экотаж кылып туруп, ошого камтысак, ошондо көбүрөөк адамдарга биз там салган болобуз деп ошол маселени камтып атабыз азыркы күндө. Келечек пландар ошондой да буюрса. Рахмат. Айжамал айым айтсаңыз, учурдагы үй бүлөңүздүн абалы кандай? Мурда кандай жашап жүрдүңүз эле? Азыркы мурдагы менен азыркыны салыштырып айтып берсеңиз? Азыркы менен мурдакынын айырмасы бар. Асман менен жердин ортосунда аябай айырма көп. Мурунку жашоом квартира төлөчүмүн ай сайын. Анан светтерибиз, азыркы жашоом өз үйүм, квартира төлөбөйм. Балдарым менен иштеп, ошо өзүм аракет кылып атам эми. Эми канча жыл аралыкта мына ушундай өзүмдүн үйүм болсо экен деген тилектериңиз ишке ашты? Мен эми жолдошум каза болгонуна уже 5 жыл болуп калды. 4 жылда жеттим үйгө. Күтүлбөгөн жерден үйлүү жайлуу болуп, мындай түшүмө да кирген эмес, мындай чоң заңгыраган үйлүү болом деп. Болгону 2 комнат эле болсо деп тилечим. Баары Алланын берген буйругу болуш керек. Себепкерим Азамат байке, Ражап байкелер. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирден номер 565672 сиз дагы телефон чалып байланышып, биздин конокторго суроо берип жооп алсаңыз болот. Бизде түз эфирде коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Рахмат, ош жактан болом, атым Асылбек. Сурооңузду берсеңиз болот. Мен суроону берейин дегеним, бул балдарга чоң рахмат. Баягы шапкасын басып кийген
баягы неме депутаттар жардамчыны көрсөм дегендер ушул передачаны көрсө, анан кийин аябай эле уят да бул. Ушул балдардын молодец. Мен вообще ушуларга неме кылабыз. Ушул кыздарды ушундай кылган чындык кыргыздын жигиттери силерге окшогондор эле келсе депутат болчу чын эле. Анан кийин башымды баягы шапкамды мынтип алдым деген депутатты жаман уят эле болуп атат эми. Кудай сактасын. Мейли жолуңар берсин илимдер. Тынч болгула, аман болгула дайым. Чоң рахмат, бул жөн гана кабыл тилектер болду дейм. Эми негизи мына ушундай эле. Сиздер азыр ушундай жакыр үй бүлөлөргө жардам берип келе жатасыздар. Бирок жанагындай сөздөр да бар да, көрө албаган көздөр, жактырбаган сөздөр деген болот эмеспи? Сиздер тарапка кандайдыр бир байлардын алып кембагалдарга берип атканда үстүңүздөрдөн бир текшерүүлөр келип, же болбосо бир сын таккандар, алар өздөрүнүн кызыкчылыктарын ойлоп жүрөт дегендер барбы ушундайлар? Бүгүнкү күндө эми адамзат болгондон кийин болбой койбош керек. Мындай нерселер болуп турат бизде. Бирок болуп аткан нерсеге сын пикирге өтө туура көз карашта карайбыз. Анткени себеби сапарга чыксаң дагы камданып чык деген. Анан ошол себептен биз бүгүнкү күндө ошол дин исламдын негизинде камтылып, бир болуп аткан кыйынчылыктарга сабырдуулук менен, чыдамдуулук менен иш жасап аткан аракетиндебиз. Анткени баягы кыргызда жакшы сөз бар, кербен жүрө берет деген. Биз кербенбиз. Биздин алыска, биздин бүгүнкү күндө жасап аткан ишибиз башталып элек деп ойлойбуз. Анткени биздин кыла турган иштерибиздин баары алдыда, Кудайым буйруса. Үмүт тилектер менен, үмүтсүздүк бир гана шайтанга таандык дейт. Анан биз адамзат үмүт менен биздин кыла турган ишибиз башталып элек, Кудай буйруса дагы умтулуу менен аракет кылып, бир колдон келген аракеттерди жумушап атабыз, Кудай буйруса. Анан бул сын пикирлерге биз айтышып атат бүгүнкү күндө баягы берилген жардамдар дарегине жетеби дейт, кимдир бирөө сурайт. Биз колубуздан келишинче баягы берилген аманаттарга кыянат кылбастан иш аракетти жумушагандыктан алдыда устатым айтып кетти. Биз мындай иштерди кылуу менен биз мактануудан алыспыз. Биз мындай ишти кылуу менен биз сыймыктануу менен Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун бизге ушундай күндү насип кылгандыгына. Пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бар. Жетимдин башынан сылап, жесирдин курсагын тойгузгула деген. Бул сөз ар бир мусулманга тиешелүү сөз. Бул ар бир кыргыздын намыстуу уул кызына тиешелүү сөз. Биз алдыда байке жана чалууда айткандай, шапкасын баса кийгенден уялгандардан болбой, биз бүгүнкү күндө көчөдө кароосуз калган карындашыбыздын калгандыгынан уялышыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө энелердин көчөдө ыйлап жүргөндүгүнөн ошодон уялышыбыз керек. Ошодон уялып, бүгүнкү күндө ушундай ишти ынтымак биримдигибиз менен камтып, өз кучагыбызга алып, мынакей кече күнү ыйлап жүргөн карындашыбыз бизге ыйлап кайрылган. Азамат байке үйдө балдарымдын жегенге наны жок, ушундай бир кыйынчылыкта болуп атабыз деп. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул биздин кыйындыгыбыздан эмес, бул биздин кыргыз ынтымак биримдиги менен күч топтоп келген. Ошондой намыстуу кыргыздын уул кыздарыбыз деген сөздү айтып, мына бүгүнкү күндө карындашыбыз өзүбүздүн жаныбызда, үстүндө үйү бар. Балдардын жакшы тарбиясын берип, бүгүнкү күндө биздин бир Кыргызстандагы бир үй бүлөнү камтып, Кудайга шүгүр. Мындай ишти биз токтотпостон кылуунун аракетиндебиз. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алла саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиз менен алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Бишкектен Ильяс. Мен жигиттерге Алла разы болсун. Эле бир айылдаш экөөбүз бар да, жолдошу бир 2 жыл өтүп кетти эле. 5-6 баласы бар. Анан жолдошу көп оорулардан ооруп, бар өзүндө бар тыйын тытырларын коротуп алышты да. Анан азыркы күндө аябай квартиранын азабын чегип жүрүшөт. Ошолорго бир кандай кайрылып силер ошолорго ошогондорго жардам берсеңер жакшы болмок. Бир түз эфирден кайрылып көрөм деп силерге кайрылып аткан кербезбиз. Бул жөн гана калуу тилекчи болсо ушуна кайрылуу болдуго деймиз. Бул суроого кандай жооп бересиз? Бул байкеге дагы Алла разы болсун. Баягы бүгүнкү күндө өзүнө гана өз көмөчүнө гүл тарткандар көп болууда. Ошол себептен бизде бүгүнкү күндө көзүнөн жашы тамган энелер көбүрөөк болуп атат. Эгерде биздин Кыргызстанда дагы канчалаган бизнесмен, канчалаган ишкер байкелерибиз, эжелерибиз бар. Алардын катарында мына өзүбүз дагы мындай нерсеге көз бир кыйыгында калтырбастан кол сунуп ушундай бир жапатырмак иш алып барсак сөзсүз түрдө жакшы болот деген ойдобуз. Анан кайрылуу бүгүнкү күндө бизде өтө көп болууда. Бир күндө 30дан ашык кайрылуулар келип түшүп атат. Биз колубуздан келсе, Аллах Таала ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берсе, бир дагы кайрылууну жоопсуз калтырбай, колдон келген аракетти жумшаган аракетин жасап атабыз. Бирок жетишүү мүмкүн болбой атат. Анан ушул мен айтып коет элем, ушу Бишкек шаарында
бекер дүкөнүн ачып койгонбуз, бекер магазин кийимгече. Ошол жерге келип, ошол кыйналган ошондой майыптыгы боюнча документин эле келип көрсөтөт, 1 сом акча алынбайт. Кышкы, жайкы бардык кийимдер бар, кийимдин түрлөрү. Ошол кийимдер келип аткан, ошол кийимдерди келип алып кетсе болот, ошол эжекебиз, Кудай буйруса. Андан тышкары, азыр алдыда айтып кеткендей, биз жер тилкелерин алып атпайлыбы? Бүгүнкү күндө бир 4 соток жерди алыш үчүн биз $5000 алып атабыз. Биз 10 соток жер алсак $50,000. Ошол түшкөн каражаттын эсебинен. Ошол бизге түшкөн каражаттын эсебинен биз бүгүнкү күндө ишкерлер дагы биздин бүгүнкү күндө кылып аткан ишибиздин жеңил бүтүп атканында бир себептери бар. Анын себептери бүгүнкү күндө мынакей КАМАЗ айдаган бир туугандарыбыз, мекендештерибиз интернет баракчадан көрүп, биз үй бүлөбүздүн атынан барып 2 эме түшүрүп берсек болобу деген сыяктуудай нерселер бар. Ошодон камтылып, анан бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Анан Кудай буйруса. Анан ошол бүгүнкү күндө биз чоң дом эле салганды туура көрүп атабыз да. Ошол анан Кудай буйруса мындай энелерибизди ошол домго чоң эле үй кылып, көп кабаттуу. Ошондой кылып эле анан ошого камтыганды туура көрүп атабыз бүгүнкү күндөчү. Кудай буйруса. Анан келечек алдыда Кудай буйруса чоң үмүттөрүбүз бар. Чоң рахмат. Ража мырза, айтсаңыз, ошол Азамат мырзанын жанында колу башка баш дегенде ошондой жардамчы болуп жүрөбүз. Ошондой бут тоосулардан улам, же болбосо кандайдыр бир сөздөрдөн улам бир келише албай, бир жаман бир эме мындай маселелерге калдыңызбы, же болбосо ушул кайрымдуу бол фондунда иштеп жүрүп эле башка бир кызматта иштейсизби, же болбосо бул тармак сизге кандай кириш алып келет, же болбосо жөн гана адамдардан Азамат байке айткандай сом алгандан көрө сооп алган жакшы деп айткан го. Биздики ошо эң негизги маселе соопту биздики. Биз өзүм башка жерде иштебейм. Мен дыйканмын. Дыйканчылык кылабыз. Кудайга шүгүр, бардыгы жетиштүү биз өзүбүзгө. Болгону биз ушу сооп үмүт кылып эле келип ушул нерселерди баягы адамдар кайсыны берип бирөөгө жеткирип кой десе, биз жеткирип коюу биздин милдетибиз деп эле ошол милдетти моюнга алып, жеткирип ошол жумуштарды эле бүтүрүп атабыз да бүгүнкү күнү. Анан жана тоскоол, бут тоосуулар боюнча андай катуу бут тоосуу боло элек бизге, Кудай сактасын. Анан мындай келишпестиктер болгон жок ушул убакка чейин. Бардыгы жакшы. Бардыгы көңүлдөгүдөй болуп атат. Кудайыма шүгүр. Себеп дегенде буну биз түздөн түз ишенип айтабыз. Бул пайгамбарыбыз хадисинде айтат: эгер кимиң бир кыйналып жаткан мусулманга же бири-бириңе жардам бере турган болсоң, Кудай Таалам сенин жардамыңда болот деген түздөн түз пайгамбарыбыз айткан хадиси бар да. Биз буга түздөн түз ишене алабыз. Кудайым биздин жардамыбызда болгондон кийин бут тоосуулар болбойт эле деп ойлойм да мен. Ажамал айым, айтсаңыз, учурда сиз жылуу үйдө бала чакаңыз менен жашап жатасыз, бактылуу. Бүгүнкү күндө мына ушундай башка адамдарда мына ушундай жардамга муктаж адамдардын саны да көп да. Аларга кандай, мисалы үчүн эфирде экранды көрүп жаткан болсо, эмнелерди каалайт элеңиз? Мен кааларым ушундай кыйналып кысталып, мисалы колунда барлар мисалы мындайларга жардам бербей, наоборот, мына эме болуп атышпайбы, тиги кабыл албайчы. Мен ушу кайрымдуулук фонду ушундан ары дагы мындан да жакшы ийгиликтерге жетип, жана көзү жаман, сөз жамандардан сактап, дагы мындан бетер чоң жакшылык ийгиликтерге жетишин тилек кылам. Чоң рахмат. Азамат мырза, айтсаңыз, негизи эле жардам берет десе эле эмнени түшүнүш керек? Баары эле мисалы үчүн мен жардамга муктажмын деген азыркы бизди көрүп отурган көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү мисалы үчүн жардамга муктаж болбогондор деле бар да эми. Мисалы үчүн жардамга муктажмын дегендердин саны аябай эле көп да. Ошол жардамга муктажмын деп телефон чалып сиздерге кайрылса, аларды барып бир анализдеп, бир иликтеп көрөсүзөрбү? Бүгүнкү күндө туура, бүгүнкү күндө кайрылуулар болуп аткандыктан барып өзүбүз көзүбүз менен көрүп анализ алмайын биз кабыл албайбыз да. Барып ошо жеринде көрүп чыныгы муктаж адамды камтуунун аракетиндебиз. Чыныгы муктаж адамды камтып, колубуздан келген бар аракетибизди жумшап, ошол бүгүнкү күндө кайрылууларда ушундай кайрылуулар бар бизде, баягы 3 айдан бери күндүн нурун көрө элекмин деген энелер бар. Бул кайрылуу бул адамдын жүрөгүн оорутарлык да. Анан ошол барсак жеринде таанышуу үчүн чындыгында ошондой акыбалда экен да. Ордунан баса албайт, тура албайт энелерибиз, ошол эне ордунан туруп баса албайт. Анан ошого баягы майыптык коляскаларын алып барып берип, ушундай бир колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Эми бул нерселер жүрөктү оорутарлык да көп нерсе. Анан
бар аракеттер жумшалып атат, Кудай буйрса. Жөн рахмат, бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Кутмандуу кечиңиз менен алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы? Менин атым Фируза. Бишкек районунан чалып жатамын сизге. Сиздерге Бишкек шаарынан, то есть кечиресиздер. Биз сиздерге кайрылганыбыздын себеби деге неме дейин тутканбыз. Биз бир аз кийим-сийимден, акча жагынан жардам берелик деп атканбыз да сиздергечи. Анан ошону неме алып барыш үчүн ошо сиздердин адрестериңиздерди билек тактап алайык дедик элек. Бул суроо сизге болот. Өтө жакшы сунуш, чоң рахмат. Кудай буйрса, анан бул бизге дарек Бишкек шаары Тимора Фрунзе менен Гагаринанын кесилишинде биздин Кайрымдуу бол фондунун кичинекей дүкөнчөсү бар. Ошол жерге алып келип тапшырсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүгү бар адамдар ошол азыркы айтылган дарекке алып келип тапшырсаңыздар болот. Анан баягы муктаж адамдар болсо ошол жерден эле келип алып кетсеңиздер болот. Ал жерде бир гана ошол дүкөн жайгашканбы же өзүңүздөрдүн бир кандайдыр бир имаратыңыздар барбы? Ошол Кайрымдуу бол фондунун өкүлдөрү. Биз бүгүнкү күндө ошол биз фондду түптөп 5 ай офисти ачып, офисте отурдук, кеңсе кылып. Анан ошол 5 ай отуруп, 5 ай ижарага төлөп, 10 миң сомдон 50 миң сом төлөдүк. Мен буну биз баса белгилүү айтып койсок болот. Анткени себеби биз бүгүнкү күндө ысырапкерчиликтен алыспыз. Биз бүгүнкү күндө ошол офисти ачып коюп, кеңсени ачып, 5 ай отуруп 50 миң төлөдүк, ай сайын 10 миң сомдон. Биз эсептеп көрдүк, кеңештик, бизде отуруп алып 1 жылда 120 миң сом акча төлөнөт экен кеңсеге. Бул биз үчүн өтө зарылдуу нерсе эмес. Бизге зарыл болуп турган көзүнөн жашы тамган эненин көз жашы болуп турат. Анан биз барып алып бир бизнесмендин чөнтөгүн толтургуча биз ошол көзүнөн жашы тамган эненин ошо 10 миң сомго 1000 сомдон 5 кабын жана башка продуктларды алып 1 айлык 5 энеге 1 айга жетерлик продукты келет экен. Биз ошол энелер ыйлап турган кезинде биз отуруп албай туруп эле иштейилчи деп ошол кеңсени жаап коюп, биз бүгүнкү күндө бул чындык туруп алып иштеп атабыз. Ошол 10 миң сомго ар бир энеге ай сайын ун таратып беребиз. Бул айтып атканыбыз ошол магазин эле дүкөнчө жайгашкан. Ошол дүкөнчөгө эле барып, ошол жерде биздин волонтер кыздар иштейт, ыктыярчы. Ошолорго алып барып тапшырсак. Демек сизди издеген адам сөзсүз түрдө телефон аркылуу байланышып кайрылса болот, Жанагы сиздерге кайрылып жаткан адамдарды сөзсүз түрдө анализдеп, барып иликтеп алмайып, чын эле жардамга муктажбы дегенди иликтеп көрүп, анан жардам бересиздер, Ооба. Чоң рахмат. Ража мырза айтсаңыз, мына Кыргызстанда ошол Азамат мырзанын жанында жүрөсүз да. Кыргызстанда канча пайыздагы адамдар жардам муктаж жана кандай иштерди жасап бүттүңүздөр учурда? Жардамга муктаж Сиздин көз карашыңыз боюнча өтө эле көп да негизи. Өтө эле көп. Күнүгө чалуулар бир 20-дан ашып кетет, 30-га чейин жетип калат да. Күнүгө чалуулар, биз муктажбыз, биз өтө кыйналып атабыз деген чалуулар өтө эле көп да. Анан чындан баарына биз жетише албайбыз. Өтө муктажмын деп ыйлап аткан эмелерге күнүнө бир 3, 4, 5 адамга чейин барып кетебиз биз негизи. Барып чындап ошол муктажбы, муктаж эмеспи деп барып текшерип көрүп келебиз. Бирок биз барган сайын, ар бир үйгө кирген сайын ошолор менен кошо көз жашыбыз агат да негизи. Ошо эшигинен киргенде эле өзү боору ачы турган акыбалда жашайт да көп адамдарчы. Анан негизинде ошондой адамдар кайрылып аткандан кийин, биз бул жумушту мойнубузга алып кылып аткандан кийин алар бир нерсеге таянып, кээ бирлер айтат, акыркы үмүтүбүз силер калдыңар деп да чалышат да кээ бирлерчи. Акыркы үмүтүбүз силер калдыңар деп. Анан биз айтабыз, үмүттү Кудайымдан гана сен үмүт кыл, биз болгону сага окшош бир пендебиз. Болгону биз пендебиз, болду биз барабыз азыр. Туруп туруңуз деп, анан кийин адресиңизди сурап барып, ошол кайрылуубуз боюнча көрөбүз. Анан колдон келген жардамды берип кетебиз да ошол жерде. Кээ бирлер тамак аш жок, кээ бирлер мынча күндөн бери нан жей элекмин деген кайрылуулар болот. Ошондой кайрылууларга барып, колдон келген жардамыбызды берип атабыз да негизинде. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Алло, мен бул эки байгеге суроо берейин дегем. Угуп жатабыз. Булар эки байгеге Алла ыраазы болсун, сиздерге ушул передачаны алып чыккан сиздерге да Алла ыраазы болсун. Мен өзүм инвалидмин, 2010 жылы
5 жаштан түшүп кетти, ден соолугумдан ажыраган. Үй бүлөм бар. Ушул байкелерге кайрылыш үчүн булардын телефон номери или электронный адрестери болсо билесизерге кандай бере аласыздарбы? Биз Жалал Абадтан чалсам, шаарга барганга бизге мүмкүнчүлүк жок. Бул жактан кайрылганга. Сол боюнча суроо берет элем, рахмат. Чоң рахмат. Азамат мырза. Бул Жалал Абад областынан кайрылуу болгон болсо, биздин ошол азыр Жалал Абад областында биздин өкүлчүлүк иштейт. Ошол жигиттин байланыш телефонун берсек болот. Ал барып ошол карап, таанышып келет. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, бизде бир аз көз ирмемде тыныгуу, рекламалык тыныгуу бар. Андан соң кайрадан биз программабызга кайрылмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде учурчак көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз аярлуу катмардагы адамдарга кантип жардам беребиз. Азамат мырза, айтсаңыз, негизи эле чет өлкөдөгү жарандарыбыздын жардамы кандай келип түшөт жана кандай жардамдар болуп жатат? Ушул боюнча. Бүгүнкү күндө чет өлкө биздин негизги булагыбыз ошол чет өлкөдөн келип түшөт. Анткени себеби баягы чет жакта биздин мигрант болуп мекендештерибиз баягы чет өлкөдө иштеп аткандыктан ошол жактан колдоолор көбүрөөк келет. Ошол жактагы колдоолор мисалы биздин ошол өздөрү чакыруусу менен интернеттен ушундай биздин кылып аткан ишибиз баягы көңүл жылытарлык деп элдер өз ыраазычылыгын билдирип, ошо чет жактан биздин мекендештерибизден чакыруулар келет. Келип кетесиңер депчи. Анан биздин ошол барып келүү жол расходторуна чейин өздөрү көтөрүп, бүгүнкү күндө мынакей жакын арада эле Сургутка да барып келдик. Мисалы ушундай Москвага, Россияда көбүрөөк эме кылабыз. Ошол Москваны, Россиянын бүт булуң бурчунан жеңил которуу болуусун үчүн ошол жактан мекендештерди чакырып, бизге ошол Сбербанктан счет ачып беришкен. Ошол жеңил болот деп. Анткени кимдир бирөөлөр базарда отурат, алар базарга барып убактысы жок, кафеде иштейт, же кайсыл бир жумуштар иштесе, чыгууга убактысы жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өнүккөн заманда кол телефону бар. Ошол программа аркылуу эле бизге бүгүнкү күндө жөнөтүп коюшат. Ошол себептен келип түшчү каржы көбүнчөсү ошол Россиядан, Америкадан, Швециядан, Кореядан, бүгүнкү күндө дүйнөдө каякта кыргыз болгон болсо ошол жактан колдоолор келүүдө да. Асманда жылыз көппү, жерде кыргыз көппү дегенде сөз түрдө. Айжамал айым, айтсаңыз, буга чейинки сиздин жашооңуз бир топ эле кыйын болчу да, ошол боюнча бир аз айтып берсеңиз. Башында биз бүт элек тамда жашадык. Аякта жашап атканда ошо интернетке чыгып, ошо кыргыз мусулман бир туугандарым ошо өзүнүн колунан келген жардамдарын беришип, продукту үйгө толуп калды продуктубуз. Анан ошо интернетке чыккандан кийин ошо жер тилкеси бөлүнүп берилди. Анан Азамат байке менен кеңештим. Мен эмне квартирада турайынбы же эмне тиги эмеге жер тилкесине эме кылалы деп эметсем, эме вагон сүйрөтүп бардым. Бир жолу усталарыма дагы ошо тамак аш жасап бергенге мындай жакыныраак болсун деп вагон сүйрөтүп, март айында сүйрөтүп бердик. Сүйрөтүп бардык да. Анан ошо условиясы жок болчу вагондун. Анан условиясы жок, жарыгы жок, условиясы жок. Анан светтерин баарын койдуртуп берди. Азамат байке мешин алып келип берди. Ошентип продуктулардан, акча тыйын каражаттарынан жардам берилди. Анан ошентип 2,5 айдын ичинде үйүбүз бат эле жомоктогудай эле туруп калды. Таң калышты. Мындай үйлөр 2,5 айда бүтпөйт болуш керек. Менин оюмча тез болду да. Чоң рахмат. Бизде түз эфирде дагы бир коңгуроо бар дейт. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Алло. Угуп жатасыз сизди. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен ушул Азаматка, ошол жанында отурган азы балага рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Биз илгери ушу кандай суу экен элинде болду деп укуш керек. Азыр ушу кандай суу экен, ушу октогон Азаматтай уулду, ууларга октогон ушул уулдарды жанагы бала айтып кеткендей шап кезин бастырып, мен депутатмын дегендердин кереги жок. Ушул октогон балдар депутат, ушул октогон балдарга контор берип, ушул октогон балдарды көтөрүш керек.
Ularga Allah razı olsun. Men Bişkekten bu meclisi men çabatsam aylanayım. Ularga Allah razı olsun. Ularning kazan batkan adamı altınga bölünüp aylanayım. Ularda üyünü jaylı olup, ularda oturbatlar olsun. Rahmat ularga. Men teven razılığımды bildirelim ularga. Ularga Allah razı olsun. Ular deputat bolsun, amen olsun. Ular ministr bolsun, şu oqtonlar götürüş керек. Anamdan tigi transportqa түспен, уялам дегендер, уялбай эле түшүп, ушул оqton балдарды көтөрүш керек. Men usularda aytkim gerek, razılığımды bildirgim gerek ularga. Ылайым алда колдоп, biz азыр кандай сууз экен, элине уурду деп ырдап элек, biz азыр кандай сууз экен, азаматтай уурду деп калдык агылайын. Сенин жамаатыңа дагы рахмат, ушу айнанайын сага дагы рахмат балам, ушулар ушундай көп мемлекетке катышасың, сени да көп көрөм, сени дагы ишиңе ийгилик болсун, ден соолугуң чың болсун, ушундайларды алып чыгып жүрөр кабыл кетейин. Чоң рахмат. Рахмат алтын, рахмат кабыл. Бул жөн кабыл тилектер болду кудайым. Чоң рахмат. Азамат мырза, негизи эле мына ушундай кайрымдуу иштерди жасап жүрүп, сиз өзүңүздүн оюңуз, сиздин оюңузда болбосо дагы, мына ошол калк айтса калп айтпайт деп койчу болсо, эл ошондой эле таразы болуп коет да. Негизи эле азыр жанатан бери бизге телефон чалып коңгуроо кылып жаткан адамдардын көпчүлүк бөлүгү жана шапки жөнүндө айтып баса белгилеп өтпөдү. Негизи эле эл тандаган адам катары эле ошол сиз ушундай эл өкүлү болом деген ошондой бир ой максаттарыңыз барбы? Саясатка аралашайын деген. Биз бүгүнкү күндө саясаттан алыспыз. Анткени себеби саясатта бүгүнкү күндө бизден башкалар жетишерлик. Биз саясаттан тышкары эле ушул өзүбүздүн алдыга койгон максаттарыбызды орундатып, сөзсүз түрдө бул жакшы иштерди кылыш үчүн, элге кызмат кылыш үчүн сөзсүз түрдө бир саясатчы болуу эмес. Негизи эле колдон келген кыргыздын намыстуу уул кызы кандайдыр бир деңгээлде колунан келген иши менен бир жакшы иштер жасап койсок болот. Ошон үчүн Кыргызда жакшы биздин аталарыбыз сөзүн айткан, бизге жакшы кеңеш кылып, кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген. Бул сөз өтө терең. Ошон үчүн бул сөздүн айланасында эле бир аракет кылып койсок өтө жакшы болот. Пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бар. Мен ушундай бир нерсени камтып, бүгүнкү күндө ишибизди кыла берели, саясаттан алыспыз. Бүгүнкү күндө бир кээ бирлер келечекте андай ой жок. Көптөр суроолор бар, баягы ушул ишти жасап атып, кимдир бирөөлөр ушундай жакшы иштер жасап атып, элге бир өзүнүн бир эмесин көрсөтүп, анан бир секирик жасайт деген сыяктуудай кызыкчылыктар бар. Биз андай кызыкчылыктан алыспыз. Биздин максатыбыз сом табуу эмес. Биз бул келген дүйнөдө жалаң эле сомду издебестен соопту издейли. Биз бул келген жалганда акчаны эле эмес, акыретти да ойлойлу. Бүт баарысы калып калатырын көрүп атабыз. Канчалаган адамдарды көрүп атабыз, байлык жыйган. Бүгүнкү күндө көптөгөн инсандарды көрүп, жашоо бул сабак биз үчүн. Ошондой кыйналган адамдар менен жакшы жашаган адамдардын ортосунда бул татыктуу көпүрө болуп, биз жакшы ишибиз менен гана, биздин максатыбыз жакшы кылган ишибиз менен элибизде ийиз калса аркабызда, бул биздин максатыбызга жеткен болобуз. Чоң рахмат. Азамат мырза, сизге дагы бир суроо. Айжамал айым айтып өткөндө азыр ар бир эле мына ушундай жардамга муктаж чакырып жашаган үй бүлөлөр мына ушундай үй куруп алсам деген ой максат тилектери бар да. Деги эле бүгүнкү күндө толук кандуу үй бүлөдө дагы аял эркек биригип ушундай бюджет бир өзүнчө бир каражат топтоп үй салам дегендердин дагы ой оңунан чыга бербейт да. Баарын эле үй тамы бүтүп кала бербейт да. Айжамал айымга окшоп ушундай үйгө жетсем экен деп ошондой сиздерге кайрылган адамдардын канчасында үй бүттү? Канчасына жардам бердиңиздер үйгө муктаж адамдарга? Жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө бизге кайрылуулардын бүгүнкү күндө ушул фонд негизделгенден баштап биз 7 энени үйлүү кылып жетиштик, Кудай буйрса. Бул өтө сүйүнүчтүү биз үчүн. Анткени ал аралыкта эмне деген кыйынчылыктар болду, кандай гана кыйынчылыктарга дуушар болуп, бирок ошого дагы биз макул болуп, азыркы айтылып аткан каалоо тилек, кыргызда жакшы сөз бар, бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт деген. Биз ошол элден келген ыраазычылык сөздөр адамдын демине дем, күчүнө күч кошот экен. Анан ошон үчүн ушундай иштерди көбүрөөк жасаштын аракетин жасап, биз Жалал Абад областына бир үйдө 7 биздин мекендеш жашайт, анын 4-өө майып. Ошол үй бүлөнү да камтып, 6 ай аралыгында ошол Жалал Абад областынын Сузак районунда үй салынып бүттү, Кудай буйрса. Биз ал үйгө дагы чоң бир кубаныч тартууладык, Кудай буйрса бүгүнкү күндө өз үйүндө жашап атат. Нарын областында Акталаада дагы ошол үй салып, ал үй да Кудай буйрса бүтүп алдында турат. Ушинтип салынып отуруп Бишкек шаарында, мына Айжамал ал катарында, Аслеже ушундай 7 үй салынып бүттү, Кудай буйрса. Бул нерселер менен биз
кылып койдук деп отура албастан алдыга дагы ошол эле Айжамалдын жүзүнөн көргөн, башка баягы жети эненин жүзүнөн көргөн жылмаюуну биз дагы кыргыз энелерибизден көргүбүз келет. Чоң рахмат. Ража мырза мындай суроо болот да, мына ушундай жакыр жашаган үй бүлөлөргө же болбосо жардамга муктаж үй бүлөлөргө ушундай там куруп жатып, сиз өзүңүз деле там куруп жатканда канча кыйынчылыктарды кечип өтүп, канча уста акысы деген болот. Ушулардын үстүнө мындай көзөмөл жүргүзүп, же болбосо жардам берип ушундай көз салып турасыздарбы? Биз негизи фонддо иштеген негизи Азамат экөөбүз элебиз. Чуркагандар бул фонд деп чоң мындай айтылышы чоң болгону менен ичинде экөө элебиз да негизи иштеген. Анан волонтерлор бар. Биз көз салганда эртең менен чыгып кетсек, ошо менен кеч бир маалга чейин жүрөбүз да. Материалын жеткирип беребиз, жана стройка болгондон кийин көп нерсе жетишпей калат. Эми эле бирдекесин жеткирип берсең, дагы звондашат, дагы бул нерсе жетишпейт деп. Анын аркасынан барып аны жеткирип бериш керек болот. Ошентип көп кыйынчылыктар болот да арада. Анан бунун арасында биз ушинтип эми бул болобу болбойбу экен деген эмелерде болуп атып, аз-аздан болуп отуруп ушул 7 там бүтүп калды да, билинбей элечи. Бирок бунун арасында кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыктар болбой калбайт экен да. Өтө эле кыйынчылыктар болот. Ошол 7 там канча жыл аралыкта бүттү? 7 там 1 жыл аралыгында бүттү да. 1 жылдан бир аз эми көбүрөөк болду. Ошол аралыгында бүттү. Анан көбүнчө бул арада анча-мынча жетишпестиктер да болуп калат да. Жетишпестик экөө негизи экөө жетишпейт экен. Анан биз бул фондко бардыгын эле алып келип алып иштете берели десек, ага айлык акы берип калыш керек болот экен. Ошол жактан биз азыр тартышыраак болуп калгандыктан биз экөө эле чуркап атабыз. Ошо экөө чуркасак дагы жакшы жыйынтык, жакшы иштер бүтүп атат негизи. Негизинен Азамат мырза айтсаңыз, мына ушундай кайрымдуу же болбосо жакыр жашаган үй бүлөлөргө биз журналисттик иликте жүргүзүп жүргөнүбүздө дагы өзү да көп болобуз да көзүбүз менен. Анан ушундай чыгармачыл иштер менен жүрүп, сиздердин да бир жардамчы оң колуңуздар, сол колуңуздар дегенде жардамчылар бар да, канча волонтер иштеп жатат сиздер менен кошо? Бизде бүгүнкү күндө волонтерлордон бир 7-8 волонтер бар. Өз ыктыяры менен келип иштешип, колго кол болуп, ошол алар дагы чын жүрөгү менен кыргыз үчүн күйүп жанган кыргыздын кыздары бар. Мисалы бүгүнкү күндө ошолордун бул иштер дагы баягы күч биримдикте деген иш менен бүтчү иш экен да бул. Анан ошон үчүн Кудайга шүгүр, биздин аркабызда дагы ушул ишти жасайм деген кыздар бар, балдар бар. Колубуздан келишинче алар да салымы менен бүгүнкү күндө ушундай жыйынтыктар болуп атат буюрса. Эми негизи эле бул китеп туурасында айта кетсеңиз, тамчыдан көл курайбыз, куралган көлдү элге жумшайбыз деген китеп туурасында. Биз ушул журналды чыгарттык. Бул журнал биз чыгарып алып, бунун ичин ошол бүт камтып, бүгүнкү күндө биздин ар бир кылган ишибизди чагылдырган отчеттук негизде элге баягы толук бизге келген каражат кайдан келип, каяка кетип ататына, ушул бүт ушунун ичинде камтылган баары фото отчет, видео отчет менен да биз бүгүнкү күндө баары. Эми бул журналды биз 1 жылдык отчетубуз кылып чыгардык. Бул журнал тууралуу айта турган болсок, мисалы бүгүнкү күндө ушу биздин фонд 1 жыл ичинде эмнени иштеди кылгандыгы бар, ушунун ичине камтыганга аракет кылдык. Бунун бүгүнкү күндө бизде мына азыр бир нерсени биз да токтолуп айтып коюш керекпиз. Баягы каражат маселесин каяктан алып келебиз. Бүгүнкү күндө маселени кантип чечишибиз керек? Бизде жакшы ойлор жашайт адамда, ойлор жашайт. Бирок ал ойлор адамдын оюнда эле жашай бербестен, биз бүгүнкү күндө ал ойлорду бир максатка айландырыш керек. Максатка айландырыш үчүн анын айланасында чоң деген аракеттер керек, талыкпаган. Анан биз бүгүнкү күндө ошол аракеттерди жасап, Кудай буйруса, бир иштер жасаудун аракетиндебиз. Анан бул каржы маселесин да биз алып келүүнүн жолдору бул. Биз карап көрдүк да, биздин Кыргызстанда мына биз маалымат катарында айтып коюшубуз керек. Биздин Кыргызстанда ар кандай бир ысырап болчу күндөр көп. 8 март, 23 февраль жанагындай бир сүйүү күндөрү сыяктуудай. Ал кааласа деле бир белектерди алып келип бериши берет. Ал жөн эле чаң басып турат. Бул күндөрү эмне деген ысыраптар болот? Мисалы жаңы жыл деп биз канчалаган салюттарды аттырабыз, миллиондогон акчалар кетет. Анан ошон үчүн Орозонун 15-күнүн бүткүл Кыргызстан боюнча кайрымдуулук күнү деп демилге алып чыктык. Кайрымдуу бол фонду. Буну биз бүгүнкү күндө ошол токтом чыгартып, ошо биз сунуштадык жогору жака агаларыбызга. Ошол жактан сунуш чыгып калса, бул күндүн максаты үйүндө ачык отургандардын курсагына тоюшуна нан болсун. Коомчулуктун аң сезимин ошол кайрымдуулукка
көбүрөөк токтоп бөлгөндүн аракетиндебиз да. Ушул орозонун 15-күнү тандап алдык. Ошол күнү кыргыз коомчулугу толугу менен көтөрүлүп, анан жанагындай муктаж адамдарга бир колдон келишинче кыска сандуу номерлерди чыгарттырып атабыз. Ошол жол менен келген акчаларды кайра ошол турак жай салганга. Анан ошол эле кайра болуп аткан иштердин бүттүгү бүгүнкү күндө биз Америкадан бир которуу болсо, аны сөзсүз түрдө кайра видео отчет жөнөтөбүз. Мисалы бүгүнкү күндө WhatsApp аркылуу мына келет Америкадан биз алып барып тапшырып, мына Айжамал сага буну Америкада мекендеш өзү алыста турса дагы жакындан колдоо көрсөттү деп алып барып берип туруп видеого тартып, ыраазычылыгын билдирип, тигил үйгө батасын бердиртип жөнөтүп коебуз. Бул жерден деген сөз алып аткан муктаж адам дагы жүрөгүндө ыраазычылыгы менен. Алып аткан адам да ыраазы, берген адам да ыраазы, дарегине жеткендигин аны жеткизип кызматта болгон өзүбүз да ыраазыбыз. Анан ошон үчүн бул кылган иш Кудай ыраазылыгында, Кудайга жага турган ишке сөзсүз түрдө Кудайдын жардамы болот экен. Ушундай бир максат кайрылуулар менен жогорку жакта кайрылдык деп айтып жатпайсызбы азыр? Бул боюнча жогорку кеңешке кайрылдыңыздар, кимдерге кайрылдыңыздар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Деги эле ушул марттын 15-и, Орозонун 15-и. Орозонун 15-inde бүткүл Кыргызстан. Кандай гана ай болбосун, Орозонун 15-inde демек жакыр жашаган үй бүлөлөр, ушундай бир үйдө отурган адамдар бир үмүт менен жашап, бүгүн ушул жакыр жашаган адамдардын күнү деп белгилесе болот экен демек, Бул күнү ушул күн ушундайча күн болот. Биз бул күндү ошол кызыл менен белгиленип калса деген чоң үмүтүбүз бар. Эгер ушул үмүтүбүз ишке ашса, бул күнү канчалаган адамдар үйлүү болуп калууна себеп болчу күн. Бул күндүн ошол себеп болуп калса, канчалаган жетим балдар бар биздин коомчулугубузда, канчалаган энелер, аталарыбыз бар. Ушул өзүнүн алы жетпей атат. Алсыз энелер бүгүнкү күндө кыйналып атат. Анан ошол энелердин көз жашынын токтошуна бир себеп болчу күн болсун деп атабыз. Анан балким бул күнү коомчулукка мисалы жанагы ак калпак күнү деген сыяктуудай бир өзүнүн ордун таап калса, Кудай буйруса, анын аркасында коомчулукка кененирээк сиңип, ошол элдин жүрөгүндө орозо киргенде эле биз роликтерди чыгара баштайбыз. Багы колунан иш келген адамдар, келгиле ишкерлер, курсагы ток отурган адамдар курсагы ачтарга, колунда барлар колунда жокторго кол сунуш керек. Ушундай деп бир чакырыктар жасап туруп, анан ошол күнү канчалаган адамдар биздин бул дүйнөдөн көзүбүз өтүп кеткен күндө дагы ошол күн тарыхта калса, ошол күндүн урматына, ошол күндүн бир аракетинин аркасында канчалаган адамдар кубанычка бир бөлөнөт буюрса. Чоң рахмат. Айжамал айым, сизде дагы бир мүмкүнчүлүк берели. Убактыңыз ызмыркыч турбай, бизде эсептелүү гана мүнөттөр калгандан байланыштуу. Ошол Кайрымдуу Бол фондунун өкүлдөрүнө кандай ыраазычылыгыңыз болсо, эфир аркылуу жалпы коомчулук алдында сизге мүмкүнчүлүк берели, билдире алсаңыз болот. Кайрымдуулук фондунун жааматтарына баарына ыраазыбыз. Аллах ыраазы болсун. Ушу иштеген иштери ар дайым ачык болуп, жана ушу биздин мусулман бир тууган баардык мигранттарыбызга да чоң рахматымды айтып кетем. Ошол аркылуу үйлөрүбүз бүтүп туруп, жана Кайрымдуулук фондунун жааматтары аркылуу үйүбүз тез салынган үчүн баарына кыргыз элиме тынччылык, токчулук, жүрөгүбүзгө иман берсин. Ошо тынччылык, токчулук болсо, баардык нерсе орду менен болот деп тилейм. Демек, сиз сыяктуу дагы mana ушундай жакыр жашаган үй бүлөлөр же болбосо жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн тілеген тилектери, ойлогон мақсаттары орындалып калат деп ишенесиз. Ишенем. Чоң рахмат. Ражан мырза, сиздин дагы каалоо тилегиңиз болсо, же болбосо айтчу сөзүңүз болсо, сизге да эркин микрофон берели. Мен дагы ошо элге айтарым, эң негизги Алла Таала кабыл кылсын, ошо берген садакаларына, берген кылган жакшылыктарын Алла Таалам кабыл кылсын. Ушул биздин кыргыз элибиз ушундай берешен элиге мурда билбептирбиз, бирок азыр ушул нерсеге иштеп атканыбызга байланыштуу көрүп алып ушундай ыраазы болобуз да. Мындай карап турбайт экен да көп эл мындай билгенден кийин. Анан билгизбей эле көп маалда жүрө берет экенбиз. Негизи ушул бир адам бир нерсени баштай турган болсо, кыргыз эли карап тура турган эл эмес экенбиз да, жакшылыкка. Бирөө бир нерсени баштап, жакшылыкты баштап эле койсо, аркасынан эл тура турган эл экенбиз да. Ушунан өтө ыраазы болом да. Аллах ыраазы болсун, ушу элибизге, журтубузга аманчылык, тынччылык болсун бардыгына. Азамат мырза, сизге дагы эркин микрофон суналы. Ушундай бир каалоо тилектериңиз болсо элге. Сиздерди кантип табатын? Бүгүнкү күндө биздин ушул кылып аткан ишибизге
туш тараптан, ар тараптан колдоо көрсөткөн биринчиден мекендештерге Алла разы болсун. Биздин Кудай буйруса жакшы бир ниет үмүттөрүбүздү биргеликте орундатабыз деген ойдобуз. Кудайым буйруса. Анан мен ыраазычылыкты ушул силерге билдирем. Силердин жамаатыңарга ушул Кудай буйруса бизди да ушундай чакырып, өзүңөргө бир конок кылып, бүгүнкү күндө ушул эл менен байланыштырып атканыңыздарга, маалымат жеткизип атканыңыздарга рахмат. Ушул Кудай буйруса мамлекетибизде, өлкөбүздө тынчтык болсун. Өнүгүп өскөн өлкөлөрдүн катарында болойлу Кудай буйруса. Кыргыз кылымга арткан кыргыздын уулдары, кыздарыбыз намыстуу. Анан ошон үчүн Кудай буйруса биз эч убакта энелерди ыйлатып, көз жашын төгүп көчөгө таштаган намыссыз уулдардан болбойлу. Карабызсыз карындаштарыбызды көчөгө таштап койбойлу. Ошон үчүн ушундай иштерибизди өтө биз курчутуу менен, ушундай бир дагы да алдыга жылуу менен аракет үстүндөбүз. Анан биз татыктуу көпүрө болуп, сиздердин ниетиңиздерди же болбосо ишеничиңиздерди актаганга аракет кылып, Кудай буйруса көптөгөн энелерибизге кубаныч тартуулашты. Аллах Таала бизге насип кылган болсун. Баарыңыздарга рахмат. Азамат мырза, сиздердин ишиңиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Негизи эле ошол кылар ишиң болсо, тили менен эмес, ошол жасаган эмгеги менен көрсөп, даңктап элге таанымал болсоң болот да. Ишиңиздерге ийгилик. Жанагы сиз айткан ойлогон ой максаттарыңыз орундалсын. Орозонун 15 сөз түрдө ушундай кайрымдуу бир адамдардын катары толукталып, үмүтсүз үйдө үмүт менен жашап отурган адамдардын үмүт тилектери орундалсын. Ражан мырза, сизге дагы чоң рахмат. Студияга келип ушундай маек куруп бергениңиздер үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 1 саат бою учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү тема сайырлуу катмарда адамдарга кантип жардам беребиз. Эгерде жардам бергиңиз келсе, анда сиз дагы четте калбай сөз түрдө Кайрымдуу бол фондуна кайрылсаңыздар болот. Ошону менен түз эфирдеги көрсөтүүбүз соңуна жетип барат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.